Бүгүнкү сабактын темасы экономикалык интеграция деген эмне? Интеграция деген сөз латын тилинен келип чыккан. Интеграция латын сөзү бизче которгондо бүтүн, бир же болбосо биригүү дегенди түшүндүрөт экен. Биригүү. Экономикалык тышкы соода жана капиталдардын агымы мамлекеттерди жакындатат экен. Мамлекеттер ушул тышкы соодадагы тоскоолдуктарды азайтуу максатында экономикалык жактан кызматташуунун негизинде биригүүлөргө алып келет экен. Биригүү, экономикалык кызматташуу коңшу жакын аймактагы коңшу өлкөлөр экономикалык жактан биригүүгө өзүнүн тоскоолдуктарды, чыгымдарды азайтуу максатында капиталдын жана адам ресурстарынын, эмгек ресурстарынын ээн эркин кирип чыгууга, капитал ресурсунун эркин кирип чыгууга шарт түзүү максатта биригүү ушул интеграция болуп саналат экен. Мындай экономикалык интеграциянын формалары менен токтолуп таанышып кетели. Биринчи формасы же болбосо биринчи түрү бул референциациялык аймактык интеграция же болбосо биригүү болуп саналат. Мында жанагы тыштан киргизилген импортту күчөтүү, киргизүү максатында бажы, салыктары, салыктарын алып салуу тышкы сооданы күчөтүү максатында биригүү жүргүзүлөт экен. Тышкы сооданы күчөтүү максатында. Кийинки формасы эркин соода аймагы. Эркин соода аймагы түзүү максатында көп өлкөлөр биригүүлөрдү түзүшкөн. Мисалы Түндүк Америкалык ассоциациясы же болбосо нафта деп аталат. Нафта бул Түндүк Америкадагы Америка Кошмо Штаты, Канада жана Мексика, мына ушул 3 өлкө Канада, Мексика 3 өлкөнүн ортосундагы тоскоолдуктарды алып салуу менен Түндүк Америкалык ассоциацияны же болбосо мамлекеттердин эркин соода жүргүзүүсүн, кеткен чыгымдарды азайтуу максатында экономикалык жактан биригишкен. Ушундай эле эркин соода аймактарын түзгөн бул 2004 жылга чейин Балтика аймагын түзүшкөн. Эркин соода аймагын буга Латвия, Литва, анан Эстония 2004 жылы Европалык шериктештикке киргенден кийин бул уюм өзүнүн аймак өзүнүн эмесин жоготкон, күчүн жоготкон. Ошондой эле Колумбиялык эркин соода аймагы түзүлгөн. Колумбиялык эркин соода аймагы буга дагы Колумбия өзү, Эквадор жана Венесуэла, мына ушул 3 өлкө биригип колумбийский эркин соода аймагын түзүшкөн.
Бул соода аймагын түзүүнүн эң негизги максаты импорттарды жана бажы тарифтерин, квоталарын алып салуу менен бирге эркин соода аймагын түзүп атышат. Кийинки формасы, экономикалык интеграциянын кийинки формасы бажы биримдиги. Бажы биримдиги буга мисал болуп Евразес болуп саналат. 2008 жылы Евразес Евразиялык экономикалык союз же болбосо экономикалык шериктештик ушундай ат менен, кийинки аталышы бажы биримдиги деп аталып калды. Бул 3 өлкөнүн бажы биримдиги түзүлүп атат. Россия, Белоруссия анан Казакстан. Мына ушул 3 өлкөнүн бажы биримдиги, башкача айтканда, бул эмне максатта? Өзүнүн аты эле айтып тургандай, бажы тоскоолдугун, бажы салыгын алып салуу менен бирге, жанагы өлкөнүн ичинде эч тоскоолдугу жок бир бүтүн өлкөгө айландыруу максатында жанагы тышкы соода тоскоолдуктарынын баардыгын алып салуу менен капиталды акырындык менен адам ресурстарынын кирип чыгуулары эркин болууга шарт түзүүдө. Кыргызстанды дагы, бул жерде Кыргызстандын президенти Атамбаев менен Россиянын президенти Путиндин сүйлөшүүнүн сүрөтү көргөзүлүп турат ошонун негизинде. Демек Кыргызстан дагы келерки жылы 2013 жылы киребиз деген бул бажы биримдигине Кыргызстан, ошондой эле Тажиктер дагы бул кирүүнү ойлонуп, оң терс жактарынын баарын салмактап, экономикалык жактан кандай пайдалуу боло турганын баардыгын чечип туруп кирүүнүн алдында турат. Бул бажы биримдиги. Кийинки экономикалык интеграциянын же болбосо биригүүнүн дагы бир формасы жалпы рынок. Бул жалпы рынок деген ат менен биринчилерден болуп Европалык шериктештик түзүлгөн. Европалык экономикалык шериктештик деген мурунку аты Европалык экономикалык шериктештик. Бул 1957 жылы түзүлүп атат. 6 өлкө баштап киришкен. Булар Франция, ГДР, Германия, ФРГ, Германия, же болбосо Батыш Германия. Кийинки өлкөлөрү Нидерланды, Люксембург, 1, 2, 3, 4, Люксембург, Франция, Бельгия, анан акыркысы Италия. Мына ушул 6 өлкө биригип 1957 жылы Италияда Рим келишимин түзүшүп, жалпы рынок түзүү. Башкача айтканда, товарлар тейлөөлөр эмес, ошону менен бирге эле жанагы бажы союзу квоталарды алып салуу менен эмес, адам ресурсунун, эмгек ресурсунун, капитал ресурстарынын тоскоолдуксуз кирүүгө
шарт түзүү болуп, жалпы рынок деген ат менен Европалык шериктештик интеграциясы, биригүүсү ошончо жылдан бери көп терс оң жактарынын баарын оңоп түзөп келүүнүн натыйжасында өзүлөрү единый бирдиктүү бир валюта киргизүү менен, валюта еврону киргизүү менен абдан чоң кулачын жайып, азыркы күндө көп өлкөлөрдүн коңшулаш өлкөлөрдүн баардыгын өзүнүн кучагына камтып, жана эле айтып кеттик, Прибалтика өлкөлөрү жана башка берки мурунку Польша жана башка өлкөлөрдүн баардыгын өзүнө камтуу менен кулачын жайып биригүүлөрү же болбосо интеграция күч алууда. Кийинкиси толук интеграция. Бул экономикалык интеграциянын кийинки формасы. Толук интеграция болгондо экономикалык саясат, экономикалык кызматташуу, өлкөлөрдүн үстүнөн башкаруу органын түзүү жана чек араларды таптакыр чек ара анан бүтүн бирдиктүү бир башкаруу органын түзүү менен жүргүзүлгөн биригүү экономикалык кызматташуу бул толук интеграция болуп саналат. Бул толук интеграция жүргүзүүдө бирок баардык эле ушул интеграциянын баардык формаларында деле терс кандайдыр бир биз көрүп күбө болуп аткан могул эле жалпы рынокто Европалык шериктештикте дагы көп көйгөйлөр, мамлекеттердин ортосундагы мамлекеттердин арасындагы экономикалык абалдары, мисалы Грециянын дефолтко учурашы, мына ушулардын баардыгы кандайдыр бир тоскоолдуктарды түзөт экен. Ошону менен бирге эле саясий факторлор дагы көп учурда экономикалык интеграцияга жана экономикалык байланыштардын натыйжалуулугун төмөндөтө тургандыгын биз байкап тарыхтан да билебиз. Мына бүгүн экономикалык интеграция жана анын формалары менен тааныштык.